Урматтуу мекендештерим, азыркы учурда бир тарапта коронавирус илдетинин кесепеттери, экинчи жагында экономика тескери таасир этчү коркунучта турат. Дүйнөнү дүрбөлөңгө түшүргөн Кыргызстан элибиздин аман эсен алып чыгуу үчүн болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Илдеттин жайлуусуна бөгөт коюу, жарандарыбыздын ден соолугун жана өмүрүн сактоо үчүн өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерди киргиздик. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик, дарыгерлерибиз, милиция жана аскер кызматкерлери күнү-түнү эмгектенишип, калкыбыздын өмүрүн сактоо үчүн болгон аракетти жасашууда. Айыл, район, облустардын жашоочулары жеринде тартипти кармап, кирген чыкканды көзөмөлдөп, илдетке каршы күрөштө чоң жардам беришүүдө. Жалпы элибиз кырдаалы туура түшүнүп, сабырдуулук жана жоопкерчилик менен мамлекеттик органдардын аракеттерин колдоп, талап кылган эрежелерди сактап берди. Чогуу жасаган ушул аракеттер ордунун андан ары жайышына бөгөт болду. Эми экономикабызды жандандыруу үчүн ишкерликтин айрым багыттарына уруксат берилди. Алар өз жумушун кайрадан баштады. Мындан ары бардык тармактар боюнча бизнестин ишмердигин акырындап ордуна келтирүүгө муктажбыз. Бирок адамдарыбыздын ден соолугу жана өмүрү баарынан кымбат. Ошондуктан жалпы республиканын аймагында өзгөчө кырдаал режими сакталат, анын мөөнөтү дагы узартылат. Өзгөчө абал режимин алынып салынса да, ар бирибизден катуу тартипти сактоо, санитардык гигиеналык эрежелерди бекем кармануу талап кылынат. Ишканалардын иши жанданып, карым-катыш ачылган шартта да бул талаптарды кымтыксыз аткарууга милдеттүүбүз. Коомдун саламаттыгы үчүн мамлекет жооптуу, бирок ордунун жайылып кетишине жол бербөө үчүн мамлекет менен катар ар бир жаранда өз жоопкерчилигин сезүүгө милдеттүү. Ыктыярдуу жоопкерчилик мурдагыдан да күчтүү болушу керек. Иш берүүчүлөр жана жергиликтүү бийлик чогуу аракет кылып, зарыл чаралардын баарын аткаруусу абзел. Коомдун, өзүбүздүн, балдарыбыздын, жакындарыбыздын ден соолугу жана өмүрү үчүн мамлекет менен чогуу ар бирибиз жоопкерчиликти моюнга ала турган учур келди. Баарыңыздарга бүгүнкүгө чейин тартипти сактап, медициналык талаптарды аткарганыңар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Мындан ары да бекем тартип, биримдик менен бул аракеттер улантылат.